Эң эле простой магнитофон кандай установка кылабыз. Бул жакта көрүп турганыңар магнитофон схемасы. Эми бул жерде бир нерсеге маани бериш керек. Питаниялар биринчи очередте турабы, плюс, минус, через замок, антенна, андан колонкалар. Колонкаларда байкасаңар, передний левый, задний левый, правый передний, правый задний деп турат. То есть ушул эми түшүндүрө кетейин, эмне себептен ар бир колонкага мүнөздөмө берилип атат. То есть неге арка алды деп бөлүштүрөт? Себеби магнитофондо настройкада баандай нерсе бар, билесиздер да, колонканы, арка колонканы өчүрсө болот, алды колонканы өчүрсө болот, алды боковой үнүн азайтып койсо болот, ушундай нерселер бар да. Ошону кылып атканда, эгер тура эмес подключение болгон болсо, сен аркасын өчүрсөң, алды өчүп калат, ушундай боло берет да. Ошол себептен муну жаттап алыш керек. Мына светтер, эмнеден 4 эле свет да. Ак, жашыл, фиолетовый, серый. Азыркы жаңы магнитофондордун бардыгынын свети ушундай. Просто мына жашылдын шериги, черный полосасы бар. Белыйдыкыда черный полосасы бар, ушуну жаттап алсаңар болду. Мына мисалы, левый сторона бул белый менен жашыл. Белый алды, жашыл аркасы. Правый сторона серый алды, фиолетовый аркасы. Көрдүңүздөр, оңой эле. Эми улаганда так, сразу бул жерде живой подключение алып кетет. Мына бул жерде питанияга кайтабыз, кара. Биринчи очередь плюс, но сары. Но аккумуляторда прямой сары уланат. То есть сарыдан постоянно плюс беришибиз керек. Независимый замка зажигания. Карадан минус. Ал жерде бир кызыл зым бар, ошондон через замок улайбыз. Эгер хозяин без замок кылып бер десе, анда бул кызыл зымды дагы сарыга кошуп коебуз. Түшүндүк, Кызыл зымдан питать этпейт. Кызыл зымдан болгондой команда алат. Главный питанияны мына сарыдан алат. Магнитофон түшүндүк, Сары, кара главный питание. Источник, ошондон ток алат, ошо менен иштейт. Через замок кылганда болгону мына кызыл, через замок берилет, анан мунго разрешение келет да, типа реле кошот дегендей. Бул көк зым магнитофондо bundan ошо питание кирбейт, мына чыгат. Мына көктөнчү. Bundan плюс чыгат. Мафон жаңганда плюс чыгат. Бул болсо кээ бирки машиналарда электронный антенна коюлат. Бул дегени баягы мафон жаңганда антеннада жаныш керек да. Ошо электронный антеннага болгон выход. Мынакей, мына торпуштук антенна. Бир жагы сразу массага катырылат, экинчи жагы ошо көк зымга уланат, иштей берет. То есть мафон жаңганда гана антенна жанат. Мафон өчүрсөң, антенна өчөт. Зависимый магнитофон иштейт да, мындай айткандачы. Эми сырас подключение алат жигиттер. Мынакей. Бул сабак негизи жеңил сабак да, оңой. Так, кайра бир сыйра түшүндүрүп кетем. Ирети менен жактап түшүнүп алыңыздар. Магнитофон, бул магнитофон размери кичинекей көрүп турасыңар. Эми ушул магнитофон менен бая алды Android чоң магнитофон айырмасы жок. Бардыгынын подключениясы бирдей болот. Мисалы, бул магнитофонду аркасын тааныштырып кетейин. Бул жерде эки разъем. Бири плюсовой питание. Плюс, минус, антенна, анда түшүндүрүп кетем. Экинчиси колонка. Андан кийинки разъемдор мынакей. Бул жерде ак, кызыл болуп турат. Бул жерде антеннанын сайылган разъему. Ал антенна жөн эле сайлат. Эми бул ак, кызыл булар звуктуку. Мисалы усилитель койгондо, усилитель менен буну улаш үчүн аудио кабель деп коет, билесиз да? Аудио кабель бул сигнал жөнөтөт ошол жака. Бул жерге эгерде сары болгондо ал видеонуку, видео форматтыкы. Бул звуковойдуку, экөө бирөө бас, бирөө пишалка болуп эсептелет. Экөөнү улап, эгер бир самфур коюлса, же усилитель коюлса, ошол аудио система деген келип ушул жерге сайлат. Айырмасы жок. Мындай сайлат, мындай сайлат. Бири запас, бири күйүп калса, бири иштейт. Айырмасы жок, алып келип улай беребиз. Анда дагы ак, кызыл болуп көрүнүп турат. Өзүчө кызылын кызылга, агын акка кылбай сайып коебуз. Насчет питания. Магнитофон өзүндө предохранитель коюлган эмне себептен? Кээде эми ар түрдүү болуп калат да, мисалы бир машинага коюп атабыз. Прямой эле питание алып келип улай беребиз да, мындай айткандачы. Жакын эле жерде болсо. Себеби өзүндө предохранитель бар. Түшүндүңүз? Эгер ошо плюсуна кандайдыр бир кратышка болсо, мына үзүлүп калат. Эми бул
желательно бул предохранительге ишенбей отдельно койгон жакшы. Желательно. Эми возможность жок болуп калса өзүндөгү предохранитель эмнеге десе, бул ошол эле баягы эле предохранительдин кызматын аткарат. Азыркы жаңы магнитофондорго коюп атышат да, страховка катары. Кеттик, эми питаниясын дагы кайталап кетем. Сары прямой плюс бардыгында, ход Android, ход мындай магнитофон бардыгында сары зым главный плюс болуп эсептелет. Сразу главный плюс улайбыз. Анан кара минус. Эки зым калды. Бул через замок плюс. Муну бербесеңер мафон жанбайт. Хозяин несе через замок кылып берсе, буну через замокко бересиңер. Жок, без замок жөн эле иштесин десе, анда сары прямой келген плюска кошо салат. Бул көк антеннага выход. Электронный антенналар плюс минус менен иштейт. Минусу постоянно минуска берилет да, плюсу ушул көк сымда мафон жанганда ушундан плюс чыгат, шуну уланат. То есть мафон жанганда радио электронный антенна жанат. Так, плюсу сразу улап түкөндөн кийин саябыз. Вольт 12 вольт жандырабыз. Биринчи мафон өзү жанабы көрүп коебуз. Калган иштекелерин арчы электечи. Андан кийин колонкаларын улаганда бул схема көрүнөбү? Көрүндү? Бул схеманы карайбыз. Бул схемада карап турсаңар, мынакей 4 колонканын сүрөтү чыйылган. Эми мына белый менен жашыл левый сторона. Ак левыйдын алды, жашыл левыйдын аркасы. Бул жакта серый жана фиолетовый оң жактыкы. Серый алды, фиолетовый арканыкы. Эми бунун ичинде караңыздар. Фиолетовыйдын да жашылдын белый ар бир шериги бар. Чорный полосасы менен. Бул мына бул жерде эми карап койгула. Камера мени көрсөтсө. Бул жерде мынакей ар бир зымдын шериги турат. Мынакей жашыл обычный и жашыл полосасы менен. Бул жерде белый, черный полосасы менен. Ушу ар бир шериги бир колонка болуп эсептелет. Колонка уланганда, мисалы мына колонканын зымы болсо, улап атканда бул мындай уланабы, айырмасы жок. Тандабайт плюс-минус. Улай беребиз. А эми колонканы тапканда кандай кылабыз? Колонканы тапканда, мына колонка биринчи очередте тугандар плюс, минустарды полный алып таштайбыз. Алып таштагандан кийин зымдарда эч кандай питание калбаш керек. Плюстагы, минустагы, айтор бардык питаниялар алынып бүткөндөн кийин бир 10 чакты зым калат. Ар бир колонкада 2 зым бар, мисалы 1-2. Алды, арка болгондо общий 8 провод бар. 8 проводдо 8 зым. Анан кошумча зымдар болуп калат, керек машиналарда аксессуарлар. Общий 10 чакты зым болот. 10 чакты зымды мынтип көп зым мынтип шагырап турганда, анын экинчи конесин кантип табабыз? Мисалы азыр мен силерге сразу мисал катары көрсөтө кетейин. Так. Раз. Мисалы но элестетели жигиттер. Азыр бул жерде 8 зымды табабыз. Кандай кылып биз колонкаларды булайбыз? Эми ал жерде бүт питаниялар алынып кеткенден кийин зымдардын ток жок, замыкание болбойт, опасный эмес. Мисалы мынакей көп зым. Бул жерде азыр 8 учлук зым бар. Бирок мына биз ар бир обшивканы ачып отурбай эле мына ушул зымдардан колонканын ар жагын табып алсак болот. Кандайча дегенде азыр мынакей обычный эле контролька менен мисалы любой бир зымга кырып чейбиз. Арасында бир зымына. Анан кийин контролька бири-бирине тийгенде прозвонка болот. Эми мына колонканы карайбыз. Колонканы дагы бир жагына контролькага кымчып туруп,
экинчи штекирине тийгизсеңер прозвонка болот. Бул эмне себептен? Бир зымынан кирет, отмотка оролот, экинчисинен чыгат. То есть мындай болуп прозвонка болуш керек. Демек силер дагы могу 8 зымдын бирөөсүнө кымчып алып туруп, ар бирине текшерип чыкканыңарда арасында бирөөнө прозвонка болот сөзсүз түрдө. Эгерде прозвонка болбосо, демек колонканын ичи үзүлүп калган же штекер үзүлүп калган. Эми азыр мына радиомдо карагыла. Мисалы, бул жерден карабай туруп эле биз колонканын өкүмүндөй кылып эле эки зымды башын бириктирип коелу. Типа ошол колонка улангандай кылыпчы. Эми муну мен биягынан караган жокмун, туурабы? Эми биз бул жагынан ошону табышыбыз керек. Ал жагын карабай элечи. Кайсы каяка уланганын. Мына ушинтип оңой эле колонканы таап аласыңар. 8 зым болгон болсо, мына бирөөнү кымчыдыңар, акырын мына ачылбаган зымдарды. Бар зымдарды ачыбыз. Мынтип туруп тарс кетербиз. Ушул жерден үзүлүп калган окшойт. Именно ушунун ичинен үзүлүп калды. Нет. Так. Карайсыз. Издейбиз, кеттик. Карагыла. Карага тийгиздим. А? Кеттим. Ар бирине тийгизип атам. Мынакей, көрдүңөр, а? Эми мындай да маселе. Мен бая муну кымчып алып туруп, бирөө менен эле зады теп койдум. Бул мындай да. Азыр муну баарына тийгизип чыгам да. Жок да эчтеке. Демек бул колонка уланган эмес. Уже буну бияка бөлөбүз. Кийинки карага тийгизип чыгабыз. Деп тийгизип чыгабыз. Жок. Буну дагы уже чекеге бөлөбүз. Шүтасыңар, шүтүп кетерсиңер. Экинчи зымын тапканча. Башында 1-2 зымды тапканча кыйын болот. Потому что мына шеригин көрдүңөр, мына шериги жок да, мынтип кете берет. Ушинтип шеригин тапканча кете бересиңер. Анан кийин акырын 2 зым калганда шеригин табасың. Мынакей шериг жака кетип калыптыр, мынакей. Эми ушул экөөнү башында мындагы бириктирип коесуңар. Пока колонка улай элек деп. Мына колонкага бөлүп койдуңар, бир колонка кетти. Давайте эми дагы бир зымды бириктирели. Эми биз 4 колонканы эме кылышыбыз керек да. Табышыбыз керек. Давайте мына карагыла. Мына кеттик, дагы бир колонка бул жагынан улап коюп атабыз да. Дагы бир колонка бул жагынан улап коюп атабыз. Дагы бир колонка бул жагынан улап коюп атабыз. Эми буну болсо бири-бирине тийгизбейбиз. Эми бул жагы сразу карайбыз. Бул жерден бир колонканы бөлгөнбүз, уже кетти. Эми экинчи колонканы издейбиз, карагыла. Тоже бирөөгө кылып алдык. Кеттик издеп. Но экинчи конец точно болот, потому что биз уже бардык колонка уладык да. Эми бат кетет да. Себеби мен бая бир эле колонка улаганча издеп калдым да. Эки колонка бүттү. Эми үчүнчүнү мындай кылып эле. Көрдүңөрбү? Ушинтип колонка оңой эле таап аласыңар. Бирок маселе мындай да. Азыр 4 колонка таап койдуңар эгиздерин, туурабы? Анда кыл. Эми ушу 4 колонка кайсыл жактардыкы экенин табыш керек. Вот ошо мезгилде но эми бир колонканын зымы да, туурабы? Бир колонканын зымына мына колонканын зымына жөн эле питанияны эле коркпой эле мындай питанияны улайсың бир жагынан массаны. Экинчи жагынан мына плюс эле чистать этесиң. Түшүндүңөр, а? Күйөт дейт, күйбөйт, эчтеке болбойт. Мындан тесин уже левый передний
левый переднийди белыйга улайсыңар. Биякта уже зым турат да. Левый переднийди белыйга улайсыңар, плюс минус айырмасы жок. Дагы кийинки силер таап койгонсуңар да уже мындай зым таап койгон жериңерден эле экинчи зымды мындай кыласыңар. Передний, правый. Передний правый серыйга улайсыңар. Кетти, ушинтип кете берет да. Уже арканы бирөө табасыңар, бияк уже ясный болуп калат. Түшүндүңөрбү? Ошентип бир 10 мүнөт убакыт ары кетет. Карапсаңар, установка бүтөт да. Түшүндүкпү? Бул эми биягы Android'ти, бул жагы жөнөкөй магнитофонбу, питание ушул эле. Болгону Android'те мындай бир-эки ашча зымдар бар. Мисалы, задний камеранын проводу бар. Мисалы, аркага салганда камеранын тогу келип туруп, мафонду камерага буруш керек да. Цвети семи болсо керек, розовый болсо керек эле. Back деп жазылып турат. Арка депчи, которгондо. Арка деп өзү кото ар эмесе, мисалы, ар бир мына зымда, бул мисалы простой магнитофон болгондуктан буга мүнөздөмө берилген эмес да. Бирок кымбат магнитофондордо мына проводдорго мынерге наклейка чапталып туруп, эмнеге отвечать этиши жазылып турат. Боковойдо эч чочубайсыңар да. Мисалы сарызымда ошол жерде прямой питание деп турат. Муну болсо 12 вольт питание АСС деп турат. Ошол жердечи. Но масса деп турат 12 вольт. Анан муну антенна деп жазылып турат. Анан мунулар колонка RF, RL деп жазылып турат. Колонканын правый, левый дегендейчи, RR деп. Ошентип бүт жазылып турат дагы, именно задний камераныкы, дагы ал жерде кандай токтор бар. Моторолдуку, баардыгы мындай, рулдуку, арканыкы деп бүт жазылып турат. Ошону карап эле улай бересиңер. Ал эч кыйын жери жок. Анан кийин арка камера коюш десечи, арка камера коюш, мисалы, бир жагына кыйын көрүнө берет. Ал арка камера деген вообще кандай иштейт? Арка камерада, арканкы камера вообще мындай бир плюс-минус уланат. Обычно эле камерагачы, чтобы жаныш үчүн. Камера жангандан кийин ал тартып баштаган нерсени мындай ток менен эмес, аудио система менен алып келип туруп, мына артында мына кызыл ак болуп турбайбы? Серый видео данный окуй турган радиом болот, ошо радиомго алып келип сайлат. Бул эмнеге видео радиом жок? Себеби жерде монитор жок. Монитору барларда бул жерде сары аудио системада болот. Ошондон эле баягы сары аудио система алып келип бияка улайсың. Себеби ал жактан окуп аткан нерсени, тартып аткан нерсени алып келип бул жака көрсөткөнгөчү. Атак аңа питание бербесең плюс-минус. Ал камера жанбайт. Камера иштебейт, то есть. Эми ал плюс-минусту каяктан алабыз? Плюс-минусту биз баштан аркага салганда лампочка жанат го. Эми бизге камера качан керек? Аркага салганда көрүнүш керекпи? Ошондон эле баягы лампочкага келген плюс-минус бар го. Ошоңго эле апарып улап коебуз. Оңой эле да. То есть камераны орноттуң, коюла турган жерге орноттуң дагы. Анын плюс-минус бар, ошону алып келип туруп эле арка ходко салсаң бир лампочка жанат, ошол лампочка алып келип улап коюп болду. Анан ошо сары радио менен кошумча бир зым кетет алдыгачы. Ошол сен аркага салганда жанган плюстан ошо кызыл зымга бересиң. Эмне себептен дегенде аркадан сен скорость салганда ошол жактан плюс магнитофонго келиш керек да. Эмне себептен дегенде магнитофонго аудио система келген менен, бирок мониторду мисалы ырдап аткан болсо, же эмеде радиодо турган жеринен эле камера положенияга аңтарыш керек да. Типа биз мынерде модени басып аңтарабыз го, AUX, Bluetooth деп турабы. Ошол функцияда эле аркага салганын сезиш керек да магнитофон турабы. Магнитофон сезиши үчүн атайын бир зым бар. Back деп арка деген деп коет. Ошону аркага салганда плюсту алып келип ошону уласак, то есть аркага салганда ошол розовыйга плюс келиш керек. Түшүнүп атасызбы? Ошоңо плюс келгенде мунун лицосу тырс деп туруп камерага бурулуп кетет. Ырдап аткан жеринен эле тарс этип камерага бурулат дагы, сен аркадан чыгарсаң кайра өзүнүн мурдак абалына кайтат да. Түшүндүк, практически дагы мындай тренировка кыласыңар. А так магнитофон подключение мына ушундай жөнөкөй эле. Любой магнитофон кандай гана түрү болбосун, подключение мындан башкача жолу жок. Анан кийин дагы бир магнитофондор бар.
усилители менен ченжери менен деп коет. Баштада заводской ченжер усилители болот, алар мындай болот. Алардын штатный колонкаларына барбайт сразу. Но колонканын зымдары магнитофондон чыгып барып туруп усилительге кирет, кайра усилительден чыгып барып ана колонкаларга тарайт. Ал усилитель кандай эмнеге коюлат, максаты эмне десе, усилитель бул мисалы обычно мына магнитофон өзүнүн ватты бар да. Мисалы мунун ватты 800 ватт экен да. Мисалы. Эми 800 ватт болсо, демек ошол усилитель менен коюлуп аткан колонканын ватты ал чоң. Ал мисалы 1,5 ваттын өйдөсүн магнитофон көтөрө албайт. Көтөрө берет, үн чыгат, бирок мындай секин чыгат. Себеби колонканын үнү чыгышы ошол берилип аткан питанияга зависимый да. Акырын эле чыгып калат да, кымбат, ватты чоң колонкага уласаң деле, бул ошо 1,5 ваттан ашыкча ток бербеген себептен, мисалы да, колонка андай максимальный үн чыгарбайт. Демек ал максимальный иштеши үчүн уже 1,5 ваттан ашкандан кийин бул эми 1,5 ватт десе бул токко эсептпегиле, эле, бул колонканыкы башкачараак эсептелет. Уже анга усилитель коюлат. Усилитель ошол эле келген колонкага келген сигналды алат дагы, ошону эле усилитель чыгарып коет. Через транзисторчу, ошол эле транзисторго кирет да, кара транзистордон усилитель чыгарып коет. Ошонго эгер бир машинада усилитель турган болсо штатный, демек анын колонкаларын мындай магнитофон иштете албайт. Иштетет, үнү чыкпайт деген сөз да бучу. Ошол себептен усилитель менен улангандарды кантип улайбыз? Усилитель дагы электронный буюм. Усилительге отдельно ток барат, плюс-минус барат. Колонкалар келет, кайра колонкалар чыгып кетет. Бирок усилитель иштеши үчүн магнитофонду жандырганда магнитофондон бир плюс барат. Типа мына эмнеде мо көк зым бар дедим го. Мафон жанганда плюс чыгат деп. Штатныйында дагы плюс жана ушундай. Мафон жанганда мына ушундай бир плюс пайда болот. Аны кантип табасыңар? Штатный магнитофон сайылып турган жерде эле магнитофон жанбай турган мезгилде текшересиңер. Полный ичинен плюстардын бөлөсүңөр. Мисалы прямой келди, через замок келди, масса келди, ана бир подфаринге плюс келди деп плюстар баарын алгандан кийин эч кандай плюс калбайт зымдардачы. Ана мафон жандырсаң, ошол зымдар ичинен бир зымдан плюс пайда болот. Ал ошо именно ченжерге кеткен плюс. Түшүндүңүздөрбү? Түшүнүсүңөрбү? Ошо плюсту эстеп, кыркып чекеге ажыратып коесуңар. Ана мындай магнитофон койгондо, мына именно антеннага уланган зым бар эле го, көк. Ушуну ошо зымга улап коесуңар. Болду. Бул жанат, мына плюс чыгат, ченжерди жан деп команда берет. Бул ченжер иштей берет. Түшүндүңүздөрбү? Жөп-жөнөкөй да. Ошонго маани берип койсоң. Ченжернелерге ошондой установка болот. Бул эми мындай да, мен аз сөзүм менен эле бир монтаж болуп кетпейт. Биринчи силер мындай эле магнитофондор коесуңар. Мындай эле фитке, мындай эле машиналарга коесуңар, 5-6 жол койгондо, анан кийин бир Lexus'тар келет, ченжер усилители менен башка. Аларда уже бир машыгасыңар, кичине убакыт көбүрөөк кетет. Болду, аны деле үйрөнөсүңөр, калганы баары тегиз, бирдей. Көбүнчө бул мындай. Внедорожник жиптерде гана ушундай ченжерный болот да, көбүнчө эле. Мисалы Lexus, BMW, мындай айтып берейинби силерге, понятно болсун. Салону чоң машиналар бар го. То есть уже колонка алдындагы, артка улбай турган деңгээлде машиналар бар да. Мисалы 5 Sequoia деген машиналар бар. Ошолорго көбүнчө ушундай болот. Колонканын саны көбөйүп кетет. 6, 8 болуп кетет да. Ошондо уже 4 эле колонка выкыт болуп атпайбы? Мындай башты ортпай эле алар ченжер коюп таштайт. Болду. Каалаганча ток чыгарып берет, каалаганча көтөрөсүң, каалаганча түшүрөсүң. Ченжер менен мафонун өмүрү узарат да. Көп убакытка жетет. Түшүндүк, а? Бүттү, сау.